Көк целлофанга урулган адамдын сүрөкөтү жер астынан люктун капкагын каңгыратып түртүп чыгып келатат. Жарым жартылай чыгып, бетиндеги целлофанды тытып ыргытты. Айланасы тикенек сым менен курчалган ээн жер. Бул ким болду экен? Кызыктын баары эми башталат. Human Bio химиялык компаниясы кант диабети менен ооругандар үчүн дары иштеп чыгып, аны адамдарда сынап көргөн. Дары кээ бир бейтаптарга терс таасир берип, түшүнүксүз клиникалык өлүмгө алып келген. Мыйзамсыз клиникалык сыноолорго бейтаптарды гана эмес, кошумча жумуш беребиз деп студенттерди да тартышкан. Жер астынан чыккан каарманыбыз бул курмандыктардын бири. Дарынын таасиринин кесепетинен ал тирүүлүк болуп зомбиге айланыптыр. Окуя эл аз барган айылдардын биринде май куюучу жай иштеткен үй бүлөнүн тегерегинде болот. Булар үй бүлөнүн улуу баласы жана анын кош бойлуу аялы. Май куюучу жайды негизинен бул экөө иштетет. Алардын кардарлары аз, маал-маалы менен жагымсыз ыкмаларга барышат экен. Трассанын боюна тикенек зымдарды таштап, алардын капканына түшкөндөргө эвакуатор менен сүйрөө кызматтарын сунушташат. Мына ушинтип жан багышат. А бул болсо үй бүлөнүн жалгыз кызы Хекуль. Эртеден кечке убактысын коёндордун жанында сарайда өткөрөт. Бул жерде тасма бизи кайра жаш зомбиге алып барат. Бети башы, кийими кир, бутун эптеп сүйрөп, чоң жолду бойлоп айылга кирди. Айылды аралап көк мээ койдой жай басып жүрөт. Бирок ага эч ким көңүл бурбайт. Күтүлбөгөн жерден чоң ит астынан чыкты. Экөө бири-бирин карап ырылдап калышты. Чоң кара ит зомбини татырактатып кууп кетти. Иттен качып, ал дааратканага жашынып калат. Бул убакта ал жерге айыл аксакалдары чогулуп карта ойноп атышкан. Алардын бири кетип баратып, дааратканадан бир кызык үндөрдү байкап, эмне болуп кетти деп карап чыкмак болот. Зомбини көрүп, бузуку деп ойлоп, эмне кылып атасың деп кууп чыкмак болот. Аңгыча зомби чалды тиштеп качып жөнөйт. Бул карыя май куюучу жайдын ээси, ошол үй бүлөнүн атасы экен. Карыядан талаанды көздөй качып, зомби жолдон май куюучу жайдын ээсинин кызы Хегурго жолугат. Артынан баягы чоң кара ит кууп келатат. Итин көргөн кыз шуулдап качып жөнөдү эле, артынан зомби ээрчи чуркады. Дал ошол маалда жумушсуз калып, үй бүлөнүн экинчи уулу чемоданын сүйрөп шаардан кайтып келаткан. Карындашынын чоочун кишиден качып келатканын көрүп, эмне болуп атканын түшүнбөй эле ал да качып жөнөдү. Бир маалда кыз чалынып жыгылып, агасы жардамга шашып, кайра артка кайтты. Эми зомби аларга жетейин дегенде, күтүлбөгөн жерден алардын улуу агасы катуу ылдамдыкта эвакуатор унаасы менен зомбини сүзүп кетти. Зомби асманга бийик аластап барып, талаага учуп түштү. Үчөө тээ алыста карап, өлдүбү же жокпу деп таң калып турушса, зомби ордунан туруп, эч нерсе болбогондой жөн эле журкап кетти. Үйгө келип, эмне болот? Тиги киши полицияга барса эмне кылабыз? Деп баштары катып отурган жерде сырттан сирена үнү угулду. Шашкалактап, полиция келдиби деп коркуп көчөгө чуркап чыгышты. Бирок бул тез жардам унаасы экен. Зомби тиштеп алган атасын жеткизип келишиптир. Ошол түнү Хегуль сарайдан ызы чуу угуп, атасы экөө текшерүүгө келишет. Караса коёндордун торунун жанында бирөө капуста жеп отурат. Жардамга чакырган кыйкырыктарды угуп, бүт үй бүлө чуркап чыгышты. Улуу зомбини секирип келип, катуу тепти эле, ал дубалдан чыгып турган темирге барып сайылып калды. Киши өлтүрүп алдыкпы деп баары коркуп, алайып туруп калышты. Анын зомби экенин азырынча эч ким билчү эмес. Күтүлбөгөн жерден тиги кайра кыймылдай баштады. Корккондон аны байлап сарайга камап сыртка чыгышты. Телефондон бул эмне шумдук деп карай башташты. Видеону көргөндөн кийин алар бул зомби экенин түшүнүштү. Зомби тиштесе ал жугуштуу вирус сыяктуу экенин билгенден кийин алар акырындык менен карыядан алысыраак кете башташты. Анткени алардын атасы зомби тиштеп алган да. Эми ал коркунучтуу. Көп ойлонбой эле келини аны сковородка менен башка бир согуп нокаут кетирди. Алар аны адатта өзү жашаган трейлерге камап, анын зомбиге айланышын күтүп отуруп калышты. Эртеси экинчи уулу бардыгына зомби чакканда кандай болот, канча убакта зомбиге айланат деп түшүндүрө баштады. Атабыз болду эми киши эмес, ал коркунучтуу. Жакында ал толугу менен зомбиге айланат. Кеч боло электе өлтүрүш керек деп баарын көндүрүп кытты. Агасы буга макул болбой, атама колуң тийбесин деп катуу айтты. Бир маалда атасы алар отурган бөлмөгө кирип келди. Ал кулпуланган трейлерден кантип чыкканын эч ким түшүнгөн да жок. Баары коркуп аңкыйып туруп калышты. Ал эми кичүү уулу атасын бөтөлкө менен башка да чаап жиберди. Агасы аны бөлмөдөн кууп чыкты. Бирок карыянын зомбиге айланганынын белгилери азырынча жок. Өзүн кадимкидей эле алып жүрөт. Жада калса кары картаңдар менен карта ойногонго айылга да барды. Кызык эми башталды.
Карыя байкаларлык жашарып, жигиттик сапаты кайтып келиптир. Муну жанындагы карыялардын баары байкап, кантип жашардың деп сурамжылап башташты. Карыя эмне болгонун дароо түшүндү. Зомби тиштеген ага ушунчалык таасир берген тура. Кубанып, зомбиге чуркап жөнөдү. Анын артынан калбай карыялардын бири чуркап барат. Жакында үйлөнөм, кантип жашардың айтчы. Мага да жардам бер, деп жалбырап өтүрүнөт. Акча берем дегени укканда кулагына майдай эле угулду. Анткени ал Гавайиге барам деп акча таппай аткан. Дароо макул болуп, эч кимге айтпа, кечинде жалгыз кел деди. Бирок оозу ачык калышка айылдагы баардык карыяларга жайып, айылдын алышкалары акчаларын көтөрүп, жаштык эликсирине келип калышыптыр. Атасын зомби болуп калды өлтүрөм деп аңдып жүргөн экинчи уулу эки карыянын маегин угуп калган. Акырын зомбини уурдап чыгып акча табам деп шаарга жөнөйт. Чоң жолдо эвакуатор унаасын айдап кудуңдап баратса, аны маек кызматкерлери токтотушат. Эвакуатордун артындагы темир сандыктан үндү уккан маек кызматкерлери сандыкты ачып, скотч менен байланган жаш жигитти көрүп үрөйлөрү учат. Аны дароо кармап милиция бөлүмүнө алып кетишет. Жаш жигитти сабап өлтүрүп, көмүп салайын дедиңби? Деп карыянын экинчи уулун суракка ала башташты. Зомбинин оозундагы скотчту сыйрып алып салышты эле, бечаранын бир да тиши жок экен. Үй бүлөнүн келини Ивак эле үй бүлөнүн коопсуздугу үчүн деп баардык тиштерин жулуп салыптыр. Аңгыча полиция бөлүмүнө атасы, келини, карындашы да жетип келишти. Таң калыштуусу, карыя зомбини менин кичүү уулум деп өз уулунун ордуна чыгарып кетти. Баары үйдө. Хеколь зомбиге капуста берсе ал жей албай калганынан оозун ачып, ал тишсиз калганын эми билди. Аны уккан кара ыйлап жиберди. Себеби ал зомбини тиштетип, жаштыктын эликсирин сатууну пландап жаткан да. Бирок демилгелүү карыя мунун айласын да тапты. Араң баскан абышканын тиш протезин алып, зомбиге кийгизип койду. Карыялар жашарганга даярданып, кезекке тура башташты. Биринчиси колун кичинекей терезеден сунуп, зомби болсо дубалдын аркы жагында отурду. Зомби кишилерди колун тиштегиси келбей, демилгелүү үй бүлө анын да айласын тапты. Каарман зомби капуста менен кетчупду жакшы көрөт эмеспи? Алар абышканын колуна кетчуп шоп койду эле, зомби дароо тиштеп алды. Анын кыйкырыгы жаштыктын эликсирин алчу абышкаларды чачыратып качырды. Экинчи болуп араң баскан карыя отурду. Аны көрүп калгандары кайра бири-бирден артынан келе башташты. Эртеси эртең менен зомби тиштеген карыялар байкаларлык жашарып, күчкө толуп калышыптыр. Көп өтпөй бул кабар айылга дуу тарап кетти. Аксакалдар муну акчага жасаганын билишкенде, айыл эркектери баары май куючу жайга жөнөштү. Ал ортодо тиги кызыктай үй бүлөнүн атасы эч ак үйдөгү баардык акчаны уурдап, Гавайиге салгана кетип калыптыр. Келини буга жинденип араң турса, анысы аз келгенсип тиги экинчи уулу да зомбини кайра уурдоого аракет кылып, келини унаасын тосуп, кармап калды. Айхекуль болсо зомбини капуста талаасына алып кетти. Бүтүндөй капуста жайнаган бир талааны көрүп, зомби аябай кубанды. Хекуль зомби экөөбүз окшошпуз деп ойлоп, ага боору ооруп, аны сүйлөөгө үйрөткүсү келет. Экөө талаада кубалашып жүргөндө улуу агасы келип калды. Алар алыстан айылдын эркектери алардын үйүн көздөй бет алганын көрүштү. Баары жинденип, күрөк тырмоо көтөрүп алышкан. Үчөө дароо үйдү карай чуркап, баары үйгө кирип эшикти жаап, жашынып отуруп калышты. Көрсө, эшиктеги эркектер аларды сабаганы эмес, жаштыктын эликсирин алганы келишиптир. Ошентип чоң бизнес башталды. Сөз тарап, адамдар топ-топ болуп келе башташты. Зомби байкуш чарчап, бир нече саат бою кардарларды тейлеп, колун тиштеп жатты. Үйдөгүлөр ага боору ооруп, атасынын тирейлерин сарайга киргизип беришти. Эми зомбинин сарайдын ичинде үйү, жата турган төшөгү бар. Ага аябай кам көрө башташты. Капустаны маалы менен берип, ал эмес жаңы тиш протезин да сатып беришти. Чачын кырктырып, модалуу кийинтип, бетине пудра сүйкөп, адамга окшоштуруп коюшту. Анткени ал акча алып келип атат да. Бизнес алдыга жылды. Алар эски май куючу жайын акырындык менен оңдоп башташты. Дасторкондо тамак аш дагы көбөйдү. Эми бул үй бүлө мындан ары зомби алар менен бир дасторкондо тамактанат деп чечти. Бирок экинчи уулу такыр тынчыбай, зомбини бир жакка кантип алып кетем деп пландаштырып атты. Хегуль кокусунан анын пландарын угуп, зомбини качырып ага жардам берүүнү чечти. Зомби менен Хегуль ортосунда башкача бир сезимдер пайда болуп да калган. Ал жолго капуста менен кетчуп салынган рюкзак даярдап, зомбини токойго узатты. Планы ишке ашпай экинчи агасы зомбини таап алыптыр. Экөөнө Сеулга билет алып, зомбини вокзалда отургучка отургузуп, өзү суусундук сатып алганы басып кетет. Кайра келатса айлана ызы чуу. Тегерегинде тирүү өлүктөр жайнап кетиптир.
Шаар башаламан. Эч тирүү жан жок калгандай. Тирүү өлүктөр гана калгансып, тирүү жан көрсө кол салып атышат. Ошол эле күнү баягы чалдын үйлөнүү тою да болуп жаткан экен. Аземге көптөгөн коноктор чогулуп, бир маалда баягы зомбиге тиштеткендер баары тердеп ысыгандарына чыдабай калышты. Күтүлбөгөн жерден адамдар бири-бирине кол салып тиштей башташты. Көп өтпөй шаардын бардык булуң бурчунан полиция бөлүмүнө телефон чалуулар түшө баштады. Өлбөгөндөр ар жерде тентип, адамдарга кол салып жатышты. Биздин каарман зомби гана вокзалдын отургучунда унчукпай отурду. Чыныгы коркунуч эми башталды. Жаңы тиштелген адамдар бир заматта зомбиге айланып, алардын саны ондоп көбөйүп атты. Зомбилер бардык жерде, жада калса май куючу жайга чейин жетишти. Карыянын биринчи уулу, аялы жана Хегол үйгө араң жетип, эшикти бекиткен кейиптеп үлгүрүштү. Түн керди. Үчөө экинчи кабатта тосмолорду тизип даяр отурушат. Зомбинин тиши өтпөсүн деп калың кийимдерди кат-кат кийишип, аялуу жерлерин баштарын казан аяк менен калкалап байлап алышты. Түн бир окумда зомбилер бири-бирден алар турган бөлмөгө тосмону бузуп кире башташты. Эми алар терезе аркылуу чатырга качууга аргасыз болушту. Дал ошол маалда зомбилерден эптеп кутулган экинчи бир тууганы жардамга унаа менен жетип келди. Унаасынын терезесин ачып, май куюучу жайда экенин унутуп, үйдүн айланасында чогулган зомбилерге салют менен ата баштады. Атасынын токтот деп кол булгаганын байкап, шашылыш түрдө калган салютту өчүрө баштады. Майнап чыккан жок. Кабина күйүп, өрт жайылып, салюттар биринин артынан бири фейерверк болуп атылып жатты. Асманда коо салюттар каптап, анын жарылган үнүнө зомбилер бирдикке алаксып калды. Учурдан пайдаланып төртөө эптеп трейлер турган сарайга жетип, эшикти бекитишти. Анысы аз келгенсип келининин толугуусу да башталды. Эсинен бул жерден кетиш керек. Бул трейлерди сүйрөтүп кетиш үчүн сыртта зомбилерди аралап, эвакуатор унаасына барыш керек эле. Башка такыр жол жок. Эки бир тууган амалданып, зомбидей түр көрсөтүп сарайдан чыгышты. Тирүү өлүктөрчө кыйшаңдап, тарбалаңдап атып, зомбилерди аралап унаага жетишти. Кокуй басып унаанын ачкычын албай келгендерин эми билишти. Шашкалаңдап атып иниси кокустан ички жарыкты күйгүзүп алды эле эвакуатордун сиренасы да иштеп кетти. Бардык зомбилердин көңүлү аларга бурулду. Аңгыча карындашы Хегол чөп чапкычын тырыңдатып жардамга келип калды. Кантсе да мынча зомбиге эч алуу жетпейт эле. Кайдан жайдан биздин каарман жаш зомби баатыр сыяктуу Хеголдун маңдайына пайда болуп, аны башка зомбилерден сактап калды. Эмне болсо дагы унаанын ачкычын алып келиш керек эле. Ачкыч зомби каптаган үйдүн экинчи кабатында чөнтөктө калыптыр. Улуу агасы өмүрүн тобокелге салып ачкычка кетти. Анткени ал жаңы эле ата болуп, үй бүлөсүн коргошу керек эле. Жол карата зомбилер менен салышып, ачкыч турган жерге араң жетти. Ошентип, экинчи кабаттын терезесинен улуу агасы инисине ачкычты ыргытты. Тилекке каршы агасы чыгып жетишпей, зомбилер аны ичкериге сүйрөп кетишти. Агасынан айрылып, көзү ыйга толуп, иниси унааны от алдырды. Алар трейлерге эбак эле трос байлап, сүйрөп кетүүнү пландаштырып коюшкан. Кайдан жайдан улуу агасы чуркап келип, унаага жанына отуруп калды. Бактыга жараша ал да аман калыптыр. Ошентип агасы, иниси, келини, карындашы жана эми төрөлгөн ымыркай болуп, трейлер чиркелген эвакуатор унаасына отуруп айдап кетишмек болду. Аларга биздин каарман зомби жардам берип, жолун тоскон тирүү өлүктөрдү кармап турууга аракет кылды. Баарын Хегольду коргоп сактап калыш үчүн кылды. Күтүлбөгөн жерден зомби кыздын атын атап кыйкырды. Анын үнүн уккан башка зомбилер баары ага жабыла чуркашып, басып калышты. Ал унчукпай зажигалканы күйгүзүп ыргытып жиберди. Май куюучу станция жарылып, өрт чыкты. Ошентип бул үй бүлө зомбилерден качып кутулду. Мына бешөө унааны айдап жолдо баратышат. Бир маалда улуу агасы кичүүсүнө кайрылып карайт. Көздөрү жансыз. Ал ачкычка барганда зомбилер аны тиштеп, ага дагы вирус жугуптур. Иниси унааны шарт туннелдин астына токтотуп, эшикке атып чыкты. Артынан баласын алып келини, андан соң карындашы да чыкты. Баары ыйламсырап, зомбиге айланган бир тууганын карап, эмне кылаарды билбей туруп калышты. Капыстан туннель жактан калдыраган дөңгөлөкүн угулду. Коркуп карап туруп калышты эле. Туннелден чемоданын сүйрөп атасы аман эсен соп-соо бойдон чыгып келатат. Көргөн көздөрүнө ишене албай турушта эле радиодон билдирүү жарыяланды. Вирус улгайган адамдарга ар кандай таасир этип, бардык эле тиштелген адамдарга жуга бербейт экен. Зомби тиштеп, андан айыгып кеткен жарандарды жугуштуу оорулар бөлүмүнө келүүсүн суранышыптыр. Себеби алар эпидемиядан кутулуу үчүн өлкөнүн акыркы үмүтү экен. Демек, бул карыянын тиштегени эми антивирус болуп эсептелет. Арадан 6 ай өттү.
Бул үй бүлө унаасын атайлап турлоп жасап, жер кыдырып кетишиптир. Эми булар бекер эле зомби вирусуна каршы эмдөө кылуу үчүн шаарларды кыдырып жүрүшөт. Арасында биздин карман зомби да бар. Жарылуудан аман калып, карыя өкөнү тиштеп айыктырып алыптыр. Трейлердин капталын тешип, терезече жасап коюшуптур. Трейлер ичинде карыя отуруп алып, сырттан колун сунган зомбиге айланган кишилердин колун кезик менен тиштеп отурат. Кылбайын десе айла жок. Келини катуу көзөмөлдөп атат. Анын тиштегени дароо натыйжа берип, зомбилер кайрадан адам кейпине келип атышат. Ушинтип алар дүйнөнү сактап жүрүшөт.